Соңку 3 жылда 20 миңден ашык жол кырсыгы катталып, 3 миңден ашуун адам каза тапкан. Акыркы кездери жол кырсыктарынын саны кескин өсүп жатат. Депутаттардын айтымында Кыргызстандагы ар бир 3-чү үй бүлө транспорт кырсыктарына байланыштуу окуяга кабылат. Мындан улам парламент өкүлү Дастан Бекешев эреже бузгандарга айып пулду кымбаттатуу жана адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыктарынан кийин тараптардын келишип алып, кылмыш ишин жабуусуна тыюу салган мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Жоопкерчиликти көтөрүп атабыз. Мисалы, бирөөнү сүзүп кетсе, киши кайтып кетсе, анда 5 жылдан 7 жылга чейин ушундай түрмөгө кесилет да. Экинчиден болсо, мисалы, сүзгөндөн кийин киши майып болуп калса, мен айып пулдарды көтөрүп жатам, ошол жерде көрсөтүп жатам. Азырынча иштеп аткан мыйзамда 300 миң сом болот атат, бирок мен миллион сомго чейин көрсөтүп жатам. Бул демилгени жарандык активисттер да колдоого алышууда. Алар юристтер жана эксперттер менен биргеликте өкмөт жана парламентке бир катар сунуштарды беришүүдө. Алардын бири адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыктарында тараптардын жараш алуусуна тыюу салуу. Изменение этой нормы несет в себе не только социальную справедливость, также... Кодекске киргизилип жаткан өзгөртүүлөр өзүнө бир гана социалдык акыйкаттыкты орнотпойт. Ал жол эрежесин бузууну өнөкөткө айлантып, алган айдоочуларга таалим, тарбия, эскертүү берет десек болот. Алар качан болсо эле жол эрежесин бузуп, кылмыш жоопкерчилигинен бошонуп кетпесин билиши керек. Деген менен жарандык активисттер айдоочуларга айып пулду көбөйтүү менен маселе чечилбесин айтышууда. Мындан улам демилгечи топтун мүчөлөрү өкмөт коопсуз шаар долбоорун ишке киргизүү жана патрулдук милицияны реформалоонун үстүндө иштеши керектигин айтышууда. Жол эрежелерин бузгандар үчүн катуураак чара көрүү. Бул жалаң гана айдоочу эмес, бул жөө жүргүнчүлөр дагы жолдун ар кайсы жагынан өтө бербестен, эгерде алар туура эмес өтсө, аларды кадагы штраф салуу. Андан тышкары ошол эле айдоочу күбөлүгүн жөн гана берип койбостон, ошонун негизинде атайын штрафтык балдарды коюп, эгерде жаңы күбөлүк алган айдоочу 1 жылдын ичинде, 3 жылдын ичинде көп жол эрежелерин бузса, анын штрафтык балы азайган сайын, азайса, демек ал айдоочу күбөлүгүнөн ажырап калат да. Бишкек, Ош жана негизги шаарларда жанагы байкоочу видеокамераларды орнотуп, алар аркылуу дагы көптөгөн маселелерди чечсе болот деп биз ошону да кантип өткөрүш керек сунуштарын өткөрүп бердик. Учурда олуттуу реформанын демилгечилеринин сунушу Коопсуздук кеңешине жөнөтүлгөн. Айрым маалыматтар боюнча Коопсуздук кеңешинин эксперттери бул багытта өздөрүнүн стратегиясын даярдап жатат. Бирок аткаминерлер жол кырсыктарына каршы кандай жаңылыктарды киргизгени жатат азырынча ачык айтыла элек. Мирбек Айтыкеев, Бакыт Кошалиев, НТС.